Ошону жоолук салынган мезгилде анан биз азыр көрүп калып атабыз, жоолукту мындайынан кылып нер менен салган кыздарды көрүп калып атабыз. Ошолор туура кылып атабы же болбосо кээ бир аялдар бар мындайынан кылып ийиктин асты менен жоолукту байлап атат. Кайсынысы туура? Шарият илиминде аалымдар эмне дейт? Беттин даараттагы парызы бул ошо мына сөөк менен мындайынан. Ал эми авраттыкта эки эли аркага жылдырса уруксат дейт. Жоолукту мындайраак кылып салса болот дейт. Себеби мунул жер беттен болбосо дагы мулхакун бил важх, бетке кошулат дейт. Себеби аялдарга биз бетти жууганда кандай парыз болсо ошол жерди гана жабыш керек. Андан нары жагы ачык болуп кетсе, аврат ачылып калган болот десек, аялдарга кыйынчылык, хараж алып келет экенбиз. Мунондой менен жоолукту нермemiz салса, ал кыз же аял кыймылдай албай дагы калат. Ал мында роботтой болуп калат, мындай болуп калат. Ал кыз эмне кылыш керек? Кайненесине кызмат кылыш керек, кайнатасына чай коюш керек, анча-мынча мал караш керек, мүмкүн эгин чабыш керек. Унда кылып алган кантип кетмен чабат, Ошого эмне болот? Хараж, аялдарга кыйынчылык болгондугу үчүн эки эли жоолукту неменен ээктин астынан байласа, могул жерден эки эли могул жерден калса, авраты ачылып калды деп айтылмайт. Себеби бул жер мулхакун бил вачх, бетке кошула турган нерсе. Дааратта кошулбайт, балки аялдын аврат маселесин чечилгенде ушул жер аврат эмес деп чечилет. Себеби адамдарга, аялдарга кыйындык жаратпашыбыз керек. Мына ушул дагы ушул маселеден бөлүнүп чыккан маселе. Дайыма ушул жерге келгенде ушул маселени да кошо айтып кетебиз. Эгер ал дааратка байланыштуу болбосо дагы башка жерде бизге убакыт болбой калышы мүмкүн, буну баяндап берген.